Мына жакшынакай жылуу полдун пультун орнотту деп мына ушул батирде айтса болот экен туугандар. Мына көргүлөчү мына жылуу пол. Карадыңбы? Көзүң маңдайында турат, баары окулат, бастың чыкпаларын эчтекен жетпейт. Ушундай болуш керек да. Мына басканда көрүнүп туруш керек. Тетиги жака коюп коюп түйүнө. Анан тоңкойтуп жөрмөлөтпөй мына ушул койгон туура деп айтсак болот. Бул батир кимдики дебейсиңер? Баягы Нурмухамед деген флиппердин батири. Чынында эле сапаты менен жасап атам деп айткандай жасап атыптыр. Сан бөлмөсүн көргөзбөйүнбү? Сан бөлмөсү шырака форматтын керамогранитен чапталыптыр. 60га 60 өлчөмү бул жагы менен. Бул жагы болсо 120га 60 экен. Ваннасы каралган, тропический душ, күскүсү да күйөткөн. Бул жагында кир жууган машинкасынын орду дейт. Суу ысыткыч да каралган, көрүп атасыңар. Баяктан баары жылуу пол экен тууганда. Кире бериштен бери мына кафель бар жактан баары жылуу пол дейт. Ушундай күйгөн, тегере четтин баарын күйгөн чоң болгон күскүнү орнотуп коюптур. Мына кире бериштен маңдайына кирсек, бул жакта жана бир бөлмөлүү студия деп ушуну айтсак болот да. Мына дубалдардан бери күйгөн подсветкалар жазаптыр. Азыркы учурда эмеректер орнотулуп атат дейт. Элдар биздин эмерек жасаган жигит канча убакыт айым өтөт? Бир жумада. Бир жумада, бир жума сеники 2 жума окшойт. Анткени сен чынында эле аябай мындай 10 күндө бир жуманын ичинде майда чүдөсүнөн бери карап жасаган ушул жигит да, перфекционист өзүчү. Кичинекей стыктарынан бери карап мындай айткандай сапаты менен жасап берет да, олачы. Ана шыпында көргүлө. Жакшынакай люстраны элиптир бул жагында. Дубалдары күйөт экен. Трековый освещениени коюптур. Көрүп атасың бул жакта ашкан эмеректери болот дейт. Анан ложасын көргөзүп коеюн. Бул жакта эмеректер буюрса болот дейт. Бул жакта жылуу пол экен. Мына бул жакта механический коюптур бул жагында. Шкафтын ар жагында калып калат дейт. Ошондуктан кичинекей балдар буяка эч кимси тие албайт дейт. 26 чарчы метр туугандар. Алам 81де техпасттын колунда 9 кабаттын 7-чи кабатында жайгашкан. Так, жылуутуу системасы бул жакта газ менен жылыйт. Бир көргөзүп коеюн, мына ушул меш менен мына жылыйт. Индивидуальный газ деп коет. Газ уже буюрса берилет бир айдын ичинде туугандар. Анткени биринчи, экинчи подъездге берилди, биздики 3-чү подъезд. 3-чү подъездге жакын арада уже берилет деп атат. 1-2 айдын ичинде деген негизи. Анан мына берет деп айтып атышат. Көп сөз болуп кетти. Силерге басын айтып коеюн. 50 000 акш доллар плюс-минус деп негизи айтып атат. Дагы соодалашуу жолу бар дейт. Кимге кызык болсо чалып жазып биле берсеңер болот. Байланышсаңдар баяндама жазып коет. Саламатта болгула.